Өлкө тарыхында журналисттик кесипти аркалап жүрүп үлкөн саясатчы, депутат болгон инсандар ондоп саналат. Бирок маалымдоо айдыгында жүрүп авиация багытында өзүн сынагандар, болгондо да жетекчилик кызматка баргандар чанда гана кездешет. Алардын бири Нургазы Жаныбеков. Учурда ал Баткен аэропортунун жетекчиси. Жогорку окуу жайын бүтүп, Шайыр тапкычтар клубунда ойноп жүргөн кезинде Баткен облустук телерадио компаниясынын жетекчилиги талантын байкап калып, теледе иштөөнү сунуштаган. Ал эми жаш жигиттин авиация тармагына болгон кызыгуусуна ошол облустук телеканалдын жетекчиси түрткү болгон. Вышка прием. Вышка прием. Мен Баткен телеканалында диктор кызматында журналистикада иштеп жүргөндө ошол жердин жетекчилиги Баткен телевидениясынан ошол Баткен аэропорту жаңадан ачылып, жаңадан калыптанып жаткан учурда ошол жака жетекчи болуп кеткен. Ошол убакта мен журналистикадан ошол авиация тармагына иштейм деп келсем, ошо аэропортко да жумушка кабыл албай коюшкан да. Орун жок, башка жок. Ошондон башталды менин кыялым, 10 жыл мурда. Мен, значит, авиация чөйрөсүндө иштегим келди, ошондон баштап аракет кылдым. Агайынын артынан Нургазы мырза да жумуштан кетип аэропортко ишке орношуунун аракетин көргөн. Өздүк таржымалын жөнөтүп, бош орундар үчүн жарыяланган сынактарга да катышкан. Бирок авиациялык билими болбогондуктан 3 жолу сынактан кулаган. Ошондон кийин Борборго келип, журналисттик кесибин улантып, бир катар телеканалдарда баяндамачы, алып баруучулукту аркалаган. Бара-бара коомдо болуп жаткан көйгөйлөрдү анализдеп, журналисттик иликтөөлөрдү да жасаган. Ошол эле учурда авиациялык багытында билим алууга да жетишкен. Ушул чөйрөгө келгенде жумушка кабыл албай койгондон кийин сөзсүз түрдө баягы өжөрлүк мага себеп болду да. Өжөр көп эле айтышат баягы. Сиз ушул жерге барам дедиңиз, келдиңиз дейт да. Өжөр экенсиз аябай эле. Ошол бир максатты көздөдүңүзбү, түз максатты көздөсөң, ошол көздөгөн максатың менен ошол жол менен кете турган болсоң, сөзсүз түрдө баягы максатыңа жетет экенсиң. Эртелби, кечпи, сөзсүз түрдө. Конкурстан өтүп, ишти жаңы баштаган алгачкы күндөрүндө бир топ кыйналганын жашырбайт. Нургазы мырза мындай болоорун мурда эле билип, өзүн алдын ала даярдаган. Директорлук кызматтагы алгачкы күндөрүн эркин жүрүп капаска түшкөн кушка окшоштурат. Жооптук кызматка келгенине 2 жылга чукулдап калса да, кээде журналисттик кесибин сагынаарын айтат. Анан келгенден кийин кайра бул кесипти тандап алып, келгенден кийин кайра наркы кесипти сагынат экенсиң. Журналистика чөйрөсүнө мен тажадым болду. Текст жаза берип, тажадым мен, болду бир тынчыраак жерге келип иштейин дейсиң, бирок кайра баягы үйрөнгөн адат өлгөндө калат дейт го. Кайра эле ошол кесипти сагына берет экенсиң. Сюжеттер жасап, репортаждарды жасап, эл арасында жүргөнсүң, анан эркин болуп, эркин сезесиң өзүңдүчү. Анан авиация тармагына келгенден кийин бир оорчулук болду, кыйынчылык болду. Кайсыл жагынан, мисалы үчүн, авиационный безопасность, бул жерде 96 адам учуп келе турган болсо, ошол пассажирлердин, жүргүнчүлөрдүн бүт баарына герт башың менен жооп беришиң керек. Тапшырылган иштин майын чыгар аткарган Нургазы Жаныбеков алдыда юридика адистиги боюнча билим алсам деген ою бар. Мындан тышкары башка тармактан да өзүн сынап көрүү келечектеги максаттарынын бири. Дүйшөн Шаршенбеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Баткен облусу.